Мамлекеттик ипотекалык компания курган Мурас турак жай комплексиндеги турак жайлардын биринчи кабатында окуу класстары ачылды. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык филиал президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы боюнча Бишкек мэриясынын координациясы менен шаардагы мектептердин ашыкча толуп кетишин азайтуу максатында ачылды. Турак үйлөрдүн биринчи кабаттарында окуу класстарынын уюштурулушу жаңы мектептер курулгучакты жакынкы билим уяларындагы жүктү азайтууга мүмкүндүк берет. Долбоордун алгачкы объектиси номер 40 мектептин филиалы болду. Бул жерде 5-9 класстардын окуучулары үчүн бардык шарттар түзүлдү. Мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан берилген имараттар 1000 балага ылайыкташкан. Окуу 2 нөөмөттө өтөт. Сабактардан тышкары мектепте шахмат, тогуз коргол, кол өнөрчүлүк, сүрөт тартуу иримдери да иштейт. Бул окуучуларга билим алуу жана бирге таланттарын жана кызыкчылыктарын өнүктүрүүгө өбөлгө болмокчу. Филиалдын иши менен таанышкан мэр Айбек Жунушалиев пилоттук долбоор Борбор калаанын башка райондору үчүн жакшы мисал боло алаарын белгилеп, методикалык сунуштамаларды иштеп чыгуу тапшырмасын берди. Ала Тоо резорт мамлекеттик ишканасы 10дон ашык ратрак айдоочуну Алтайдагы Манжерок курортуна окууга жиберди. Бул тууралуу аталган мамлекеттик ишканадан билдиришти. Маалымдалгандай, Ала Тоо резорт мамлекеттик ишканасы менен Манжерок курортунун жетекчилигинин өз ара сүйлөшүүсүнүн негизинде тажрыйба алмашуу тууралуу макулдашылган. Буга чейин атайын жарыя аркылуу баарлашуудан өтүп тандалган адистер Алтайдан тоңгон жолдорду жана тоо лыжа трассаларын даярдоо үчүн колдонулуучу ратрак техникасын башкарууну өздөштүрүшөт. Биринчи этап менен кар трактарын башкарууну теориялык жактан окуп үйрөнүшөт. Ал эми келерки жылдын февраль айында ушул эле багытта практикалык окууга жиберилип, анда кар тракторун башкарып, лыжа жолдорун салууну толук үйрөнүп келишет деп айтылат ишкананын билдирүүсүндө. Белгилүү болгондой, Кыргызстандын тоолуу аймактарында лыжа курорттору бар болгону менен кар тазалоочу чакан техникалар гана колдонулуп келген. Ал эми курулуп башталган Ала Тоо резорт курорту Борбор Азиядагы эң ири 4 мезгилдүү эс алуу аймагы болгондуктан тоо лыжа трассаларын даярдоо үчүн колдонулуучу гусеницалуу техника ратракты алгачкы ирет колдонуп башташмакчы. Бүгүн Ысык көл облусунун Каракол шаарында өлкөнүн жаштар саясатынын эң ири регионалдык иш-чарасы Кыялымдагы Кыргызстан Ысык көл жаштар форумунун 2 бөлүгү башталды. Иш-чара Каракол шаарынын Борбордук стадионунда өтүүдө. Ага 4000ге жакын активисттер, студенттер, волонтерлор, жаш ишкерлер, жаштар уюмдарынын өкүлдөрү, мамлекеттик органдардын жана эл аралык өнөктөштөрдүн өкүлдөрү катышууда. Иш-чаранын жүрүшүндө Кыргызстандын ар кайсы тармактарында ийгиликке жетишкен белгилүү адамдар чыгып сүйлөп, жаштарга баяндамаларды жасап, кесиптик жана жеке өнүгүү боюнча баалуу кеңештерин беришти. Иш-чара концерттик программа менен уланууда. Белгилей кетсек, форумдун максаты региондун активдүү жаштарын бириктирүү, жергиликтүү демилгелерди колдоо жана жаштар менен бийлик, бизнес жана эл аралык уюмдардын түз диалогун камсыз кылуу. Кыргызстандын экономикасы жогорку өсүү темпин көрсөтүүнү булантууда. Бул тууралуу Евразия өнүктүрүү банкынын макро обзорунда белгиленген. Анда ушул жылдын январь-сентябрь айларында өлкөнүн ички дүң продукциясы 10%га өскөнү айтылат. Евразия өнүктүрүү банкынын аналитиктери динамиканын басымдуу бөлүгү ички факторлор менен камсыздалганын белгилешти. Инвестициялардын көлөмү 18,8%га, ички соода 10,9%га жогорулаган. Туруктуу өсүштүн башка факторлору мамлекеттик программаны ишке ашыруу менен колдоого алынган инвестициялык импульс жана акча которуулардын агымынын көбөйүшү. Кыргызстан региондогу эң жогорку өнүгүү темпин көрсөтүүнү улантууда. Салыштырмалуу коңшу Казакстандын ИДПсы 2025 жылы 6,3%га, Беларуста 1,6%га өскөн. Ошол эле учурда тышкы факторлорго карабастан ЭАЭБкө мүчө өнөктөш өлкөлөрдүн бардыгынын экономикалары туруктуулугун сактап, негизги көрсөткүчтөр туруктуу өсүштү көрсөтүп жаткандыгы белгиленет. Ош шаарында өрттөн жабыркаган батирлердин баары калыбына келтирилет. Бул тууралуу Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев үйдүн жашоочулары менен жолукканда билдирди. Анын айтымында, учурда көп кабаттуу үйдүн чатырынан чыккан өрт кырсыгынын кесепеттерин жоюу боюнча тиешелүү кызматтар иш алып барууда. Жеңишбек Токторбаев белгилегендей, президент Садыр Жапаров күйүп кеткен үйдүн чатырын жабыркаган батирлерди толук калыбына келтирип, жеке көзөмөлгө алуу тапшырмасын берди. Баары мэриянын эсебинен бүткөрүлөт, кыжаалат болбоңуздар. Эң башкысы жашоочулар аман.
13 кабат мансард тибинде болуп, эки тарабында 6 батир жайгашыптыр. 3 батирде адамдар жашап, калгандары бүтө элек экен. Бул кабат толугу менен ошондой эле 6, 10, 11, 12 кабаттардан бирден батир күйүптүр. Эртеңден тартып курулуш материалдарын алып келип, сиздерди жаан чачынга калтырбастан батирлерди калыбына келтирип баштайбыз деп белгиледи ал. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча тилсиз жоо саат 16:00 толук өчүрүлдү. Өрттүн болжолдуу аянты 1895 чарчы метрди түздү. Жабыркагандар жок. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. Эске салсак, Ош шаарындагы Мамат Исакова көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдөн өрт чыгып, ӨКМден 8 бөлүм, 2 автошаты, кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунан ыкчам топ, куткаруу кызматынан 4 куткаруучу жана штаб тартылган. Мындан тышкары милиция жана тез жардам кызматы иш алып барган. 18-19 октябрда Хорезм облусунун Хива шаарындагы Арда комплексинде өткөн Килемдер керемети аттуу эл аралык көргөзмөдө кыргызстандык килем токуу кол өнөрүнүн усталары байгелүү орундарды ээледи. Байыркы килем токуу өнөрүн кайра жандандыруу, аны сактоо жана жаш муундарга жеткирүүдөгү эмгеги үчүн Баянхон Тешебоева Хадимки килемчик Турини тиклеген уста номинациясы боюнча 2 орунду ээледи. Ал эми улуттук кол өнөрчүлүккө болгон сүйүүсү жана шыгы менен айырмаланган жаш чебер Чынара Голова Эньош Хенармент номинациясында 3-орунга татыктуу болду. Көргөзмөдө ошондой эле Азербайжан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Афганстандын чебер усталары ар кандай номинациялар боюнча сыйланышты. Эл аралык килемдер керемети көргөзмөсү улуттук килемчилик салтын сактоо, заманбап дизайн менен өндүрүш ыкмаларын өркүндөтүү жана кол өнөрчүлүктү туризм менен айкалыштырып өнүктүрүү максатын көздөйт. Иш-чарада килем токуу өнөрү элдик мурастын жана көркөм маданияттын ажырагыс бөлүгү катары көрсөтүлдү. Биз дагы бир учур келет, Кудай буйрса, ошо аялуу катмар кыйналган жарандарга көптөгөн көйгөйлөрдү бирге чечебиз деп терең ишенем. Мунун бардыгы сиздердин колуңуздарда. Социалдык өнүгүү туруктуу келечектин негизи. Мына ушундай аталыштагы конференция кесиптик бирлик жана кызматкерлер күнүнө карата уюштурулду. Анда социалдык иштердин заманбап көйгөйлөрү, адистерди даярдоонун өзгөчөлүктөрү жана тармактын өнүгүү багыттары талкууланды. Ошондой эле жаштардын социалдык активдүүлүгүн арттыруу маселесине өзгөчө көңүл бурулду. 19 октябрь Кыргыз Республикасынын социалдык коргоо жана профсоюздар кызматкерлеринин күнүгө карата жалпы эле райондун, Ош областындагы райондун кесиптик бирликтин төрайымдары катышып атат. Конференцияда Ош мамлекеттик университетиндеги социалдык кафедрасынын негизги аткарылган иштери боюнча баяндама окулду. 2026-жылы социалдык иштер адистигине 30 жыл толот. Бул жылдар аралыгында окуу жайда миңдеген адистер даярдалды. Социалдык иштер кафедрасынын негизги иштери боюнча бүгүн баяндама жасадык. Социалдык иштер адистигинин билим берүүдөгү орду жана перспективасы боюнча. Социалдык иштер адистиги билим берүүдө аябай чоң роль ойнойт. Перспективасы аябай жакшы. Себеби биздин адистик социалдык иштер адистиги Ош мамлекеттик университетинде 2026-жылы буйруса 30 жылдыгын белгилеген турабыз. Ош мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил жана социалдык иштер тармагын караган проректор социалдык адистерге көрсөтүлүп жаткан колдоолор жана студенттер үчүн каралган жеңилдиктер тууралуу айтып берди. Өзүм социалдык иштер боюнча проректор катары Ош мамлекеттик университетиндеги студенттерди контракттык жеңилдиктерден бошотуу. 8 категория боюнча биз жеңилдиктерди беребиз. Ал боюнча жоболор сайттарга илинген. Бардык ата-энелер, студенттер бул боюнча кабардар. Ош мунун базасындагы мектептерден баштап колледж жана бакалаврдын күндүзгү окуу бөлүмүндө окуган студенттер 8 категория боюнча 15%дан 100%га чейин жеңилдиктерди алышат. Адилбек кызы Айгерим сыйланат. Иш-чаранын алкагында Ош облусундагы жана шаардагы кесиптик бирлик уюмдарынын кызматкерлери, социалдык кызматкерлер жергиликтүү бийликтин жана окуу жайдын атынан ыраазычылык баракчаларды, сыйлыктарды алышты. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.